Ички иштер министри Улан Ниязбеков 7 приоритеттүү багыттар боюнча натыйжалуу иш-чараларды алып баруу тапшырмасын койгон. Анын 4-чү багыты кызматкерлерге ыңгайлуу шарттарды түзүү жана курулуштарды жүргүзүү болгон. Министрлик тарабынан коюлган тапшырмаларды аткарууну Жалал Абад облусунун ички иштер башкармалыгы да колго алып, жыл башынан бери бир катар оңдоп түзөө иштерин жүргүзгөн. Мына зданиянын имараттын сырттары баарды сырдалып, акталып, айнек терезелер алмашылып, ичи дагы ошончолук бир абылып иштер жүрүп, эшик терезелер алмашты. Жылуулук боюнча мына бизде көп жылдан бери жылуулук маселеси өтө көйгөйлүү болуп келген. Быйылкы жылда мына азыр 5 миллион 200 миң смета каралып, азыркы ремонт иштери жүрүп атат. 10 күндүн нерегинде баары бүтүп, Кудай буйрса быйыл ушул жылуу имаратта отурабыз деген үмүт чоң. Имараттын алдына заманбап үлгүдөгү айнектер орнотулуп, кызматкерлер окуу машыгуусун өткөрүүчү аянтчага асфальт төшөлүп, жаңыдан сызыктары чийилген. Бул иштер Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчилигинин демилгеси жана демөөрчүлөрдүн каржылык колдоосу менен ишке ашкан. Андан сырткары мекеменин техникалык базасын чыңдоо, санарип тутумдарын бекемдөө иштери унутта калган жок. Облус аймагында коомдук тартипти көзөмөлдөгөн 300гө жакын камера орнотулуп, анын 50дөн ашыгы ички иштер министрлигине түз туташкан. Түрдүү функциясы бар камераларды кое баштап атабыз азыр. Мисалга айтсак, Жалал Абад шаарында бүгүнкү күнү азыр орнотулуп атат 48 видео байкоо. Анын 4 түрдүү видео байкоо камералар коюлуп атат. Бул негизинен адамдын бетин таануу, идентификациялоо камералары, ошондой эле транспорт каражаттарынын мамлекеттик белгисин идентификациялоо. Облус аймагындагы коомдук коопсуздукту сактоо, зомбулукту болтурбоо, кылмыштардын алдын алууга милициянын ар бир кызматкери тартылат. Азыркы учурда үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу негизги багыттардын бири болуп, министрликтен дагы тапшырма коюлган. Жерлерде айыл өкмөттөр менен, райондук администрациялар менен, ошондой эле ошол жердеги айыл башчылары менен эл менен биргеликте түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, көчмө кабылдамалар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, ушул коомдук коопсуздукту сактоо, кылмыштуулуктун алдын алуу боюнча ушу семейный маселе, үй бүлөлүк зомбулукту болтурбоо максатында иш-чараларды күчөтүп атабыз. Милиция кызматкерлеринин шарттарды түзүү менен алардын ишмердүүлүгүн жакшыртууга, жардам сурап кайрылган жарандардын иштерин тездетип кароого шарт түзүлөт дешет ардагерлер. Эми акыркы күнү мына форма дагы жакшы берилип атат. Мына 1-3 жылдан бери аябай көңүл бурулуп атат. Жерлерде полный биздин райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн баардыгы мындай немеден өтүп атат, ремонттон жаңыдан. Анан жагында таяныч пункттар курулуп атат. 2 милициянын айылдык милиция бөлүмдөрү ачылды. Мына Көкжаңакта ачылды, Сакалдыда ачылды, Достукта ачылды. Аябай жакшы көңүл бурулуп атат. Мурдага карагандачы. Эми мурда мына бир 4-5 жыл мурда эмес, бир 10 жыл мурда ошо милицияга көңүл бурулбай калган. Биздин милиция кызматкерлери өздөрү кийим сатып алып, ар жактан издеп жүрүп ошондой болгон. Белгилей кетсек, министр бекиткен багыттар боюнча Жалал Абад облусунун райондорундагы милициянын бөлүмдөрү, таяныч пункттары дагы жаңыланып, материалдык техникалык базасы жакшырууда. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.